Барыңыздарга салам, урматтуу достор. Сиздер менен түстүү тасма берүүсү жана мен Айжамал Амангелди. Бүгүнкү чыгарылышыбызды футбол темасына арнайбыз. Бизде аягына чейин көрүңүздөр. Былтыркы жылдын аягында Билимканада футбол боюнча турнир өттү. Бул тууралуу Адилет Каиров кененирээк айтып берет. Футбол коллективдик спорт түрлөрүнүн ичинде биринчи орунду ээлеп, дүйнөдөгү миллиондогон көрмандарга Футболчуларга алардын физиологиялык мүмкүнчүлүктөрүнөн тышкары стратегия түзөнөрү өтө маанилүү болот. Бул спорт түрүнүн маанилүүлүгү үчүн Билимкана окуу жайы жана Мирлан Мурзаевдин спорт академиясы биргелешип футболдун сүйүүчүлөрүнө ушундай турнир өткөзөлү деп чечишти. Нашей страны сегодня со всех регионов бүгүн ушул жерде 46 команда мелдешишет. Это Спарта! Познакомимся с Мирланом Мурзаевым, главным Кыргыз Республикасынын негизги чабуулчусу, Дордой командасынын футболчусу Мирлан Мурзаев менен таанышабыз. Бүгүнкү турнирдин максаты жөнүндө айтып бересизби? Этого турнира. В первую очередь цель этого турнира. Бул турнирди жаштарды бириктирүү максаты менен уюштуруп жатабыз. Биринчиден, ар бир каалоочу келип, ойноп, жакшы эмоцияларды алып кеткенге мүмкүнчүлүктү түзүү. Приехал с своей командой, поиграл в футбол. Экинчиден, бул кубок жана медальды утуп алуу. Ошондой эле өздүк приздер бар. Футболчулар эң мыкты оюнчу, эң мыкты чабуулчу деген наамдар менен сыйланышат. Лучший нападающий, бомбардир, ну и так далее. Почему турнир? Эмне үчүн турнир профессионалдарга эмес, сүйүүчүлөргө уюштурулган? Азыркы учурда футболдун сүйүүчүлөрү көп, алар үчүн турнирлер аз өткөзүлөт. Это собираются там по 3-4 команды. Поэтому почему бы не попробовать свои силы? Скажите, пожалуйста, Криштиану Роналду или Мирлан Мурзаев? Мирлан Мурзаев. Ладно. Месси или Мирлан Мурзаев? Мирлан Мурзаев. Ладно. Неймар или Мирлан Мурзаев? Мирлан Мурзаев. Азамат Байматов или Мирлан Мурзаев? Азамат Байматов. Сломал систему. Кайтамын ганаң эй, катадан гана калган нур асты. Итак, друзья, первый тайм. Достор, биринчи тайм Букумбай аттуу ысык көлдүк топтун жеңиши менен аяктады. Итак, друзья, первый тайм закончен. Бул матчтын негизги оюнчуларынын бири, Алга командасынын дарбазачысы. Алги. Алги? Да. Это Бишкектен болобуз. Бизге оюн жакты. Ну как тебе вообще игра в целом? Бирок биз бир аз начар ойнодук. Почему? Бизге командалык оюн жетпей калды. Эмне үчүн бул турнирди футболдун сүйүүчүлөрүнө уюштурдуңуз? Биринчиден сүйүүчүлөрдү колдош керек. Экинчиден аларга жеткиликтүү баа койдук. Менин оюмча профессионалдар үчүн даярдоо мөөнөтү жарым жыл болуш керек. Наверное, не знаю, полгода. Жеңүүчүлөр кандай приздерди утуп алышат? Или призы? У нас призовой... Биринчи орун үчүн 20 000 сом сыйланат. Экинчи орун 10 000 сом, үчүнчү орун 5 000 сом. Ошондой эле чемпион лигасынан кубок берилет. Из Лиги чемпионов.
Ну что ж, друзья, мы посетили офигенный турнир Билимкана. Достор, ал эми биз турнирден көптөгөн позитивдүү энергия алып, ар кандай инсандар менен таанышып, жаштар спортту жакшы көрөрүн далилдедик. Биз Билимкана аренасында жүргөнүбүздү эстетебиз. В Билимкане, а именно арена Билимкана, это новый спортивный комплекс образовательного учреждения Билимкана. Меня зовут Адилет. Кийинки видеодо сиздерге Роберто Карлостун легендарлуу соккусу жөнүндө айтып беребиз. Видеого көңүлүңүздөрдү буруңуздар. — 1997 жылы Франция менен Бразилиянын беттешинин учурунда Роберто Карлос аттуу жаш бразилиялык оюнчу 35 метрден айып сокку узатты. Дарбазадан түз кирүү мүмкүн болбогондуктан Карлос мүмкүн эместей сезилген нерсени сынап көрүүнү чечти. Анын соккусунан топ оюнчулардан алыс кетти. Бирок дарбазанын жанынан учуунун ордуна кескин солго бурулуп, дарбазага учуп кетти. Ньютондун биринчи мыйзамы боюнча кандайдыр бир күч таасир этпесе, бир нерсе бир эле ылдамдыкта, бир багытта кыймылдайт. Карлос топту урганда ал ага багыт жана ылдамдык берген. Бирок кайсы күч топту буруп, спорт тарыхындагы эң сонун гол киргизилди. Бул голдун сыры айланууда. Карлос тепкен соккусун топтун төмөнкү сол жагына багыттап, аны өйдө жана солго учурду, бирок аны айландырды. Топ түз сызык менен учуп баштады, бирок эки тараптан кыймылдаган аба аны жайлатып турду. Бир жагынан аба топту айлантуу багытына каршы жүрүп, басымды күчөттү. Ал эми экинчи жагынан аба кыскарган басым зонасын түзүп, айлануу менен бирдей багытта жылган. Бул айырмачылык топту буруп, төмөнкү басым көздү айдады. Бул кубулуш Магнус эффекти деп аталат. Көбүнчө банан уруусу деп аталган бул соккуну тынымсыз практикалашат. Бул футболду кооз оюнга айланткан элементтердин бири. Бирок оюнчуларды айланып өтүп, дарбазага кирүү үчүн топту так айлантууну аткаруу өтө кыйын. Бир аз жогору тепсе, топ дарбазанын үстүнөн учуп өтөт. Бир аз ылдыйраак тепсе, топ жерге тийип калат. Бир аз капталга тепсе, топ дарбазанын жанынан өтүп кетет. Капталга жетишсиз тепсе, коргоочулар топту тосуп алышат. Өтө жай тепсе, топ эрте бурула же такыр бурулбай коет. Өтө тез тепсе, топ кеч бурулат. Ушул эле физикалык принциптер дагы бар. Мүмкүн эместей көрүнгөн гол киргизүүгө мүмкүндүк берет. Бурчка бурулган түз тебүү. Магнус эффекти жөнүндө алгач сэр Исаак Ньютон айткан. Бул эффектти 1670 жылы теннис ойноп жатканда байкаган. Эффект гольф кылычтарына, фрисби жана бейсболдо да колдонулса болот. Ар бир учурда бир эле нерсе болот. Топтун айлануусу айланадагы аба агымында басымдын айырмасын жаратат. Ал топту айлануу багытына айлантат. Ушул жерде суроо туулат. Теория жүзүндө топту катуу тепсе, ал бизге кайра бумеранг болуп учуп кетиши мүмкүнбү? Тилекке каршы жок. Ал топ сокку урганда молекулаларга бөлүнүп кетпесе же тоскоолдуктарга урунбаса дагы, ал басаңдаган сайын аба анын бурулуш бурчун буруп, аны токтогонго чейин азайган спиралда айлантат. Аны ушундай спиралда иштетүү үчүн аны Роберто Карлостун өлбөс соккусунун ылдамдыгынан 15 эсе жогору айлануу ылдамдыгы менен тебиш керек. Футбол дүйнөдөгү белгилүү оюндардын бири. Ал эми кийинки видеодо бул спорт түрүнүн кызыктуу тарыхы менен бөлүшөбүз. Футбол бул жөн гана топ оюну эмес. Бул адамдарды бириктирет. Планетанын эң чоң кубулушу болуп, ал тургай согуштун себеби да болгон. Биздин заманга чейинки 3000 жыл бул биринчи командалык оюндун датасы. Бул жерде топтун ролун күндүн символу болгон. Оюнчулар кадимки тегерек таш менен ойношкон. Эрежелер боюнча оюнга 2 команда катышып, утулган команданын капитаны кудайларга курмандыкка чалынган. Биздин заманга чейин болжол менен 2000 жыл мурун байыркы Грецияда эпискирас деген топ оюну болгон. Сынакка каалаган адам жынысына жана жашына карабастан катыша алчу. Эрежелери америкалык футболго окшош. Бир гана чоң айырмачылыгы эпискиразда бирдиктүү форма жоктугу жана оюнчулар жылаңач ойногондугу. Биздин замандын биринчи кылымында байыркы римдиктерде гарпастум деген оюн болгон. Анын жардамы менен римдик легионерлер күчтүү жана шамдагайлыкты машыктырышкан.
кылыч катары алар тери менен капталган жаныбарлардын табарсыктарын колдонушкан. Биздин заманга чейинки экинчи кылымда Кытайда футболдун сюдзюй деп аталган версиясы бар. Ал заманбап футболго окшош эмес. Ага бир нече топ катышып, 6 дарбаза менен ойношушчу. Анда футболдун сүйүүчүлөрү гана эмес, кесипкөй адистер дагы күчтөрүн сынашышчу. Спортчулардын ийгилигине жараша жакшы сыйлык алышкан. 2004-жылы ФИФАнын өкүлү расмий түрдө сюдзюй заманбап футболдун эң байыркы белгилүү мураскөрү болгон деп жарыялаган. 644-жылы Японияда сюдзюй пайда болгон. Ал жерде ал ыңгайлаштырылып, аябай өзгөртүлгөн. Оюндун маңызы топту жерге тийгизбөө. Матчка бардык жаштагы адамдар катышышат. Спорттук кийим жок. Бардыгы карга башынын формасында калпагы бар улуттук кийим кийишет. Жапондор бул оюнду дагы деле ойношот. 7-нчи кылымда Британияга топ оюндары байыркы Грециядан келген. Каалагандардын баары топ ойнай алышат. Жылдык майрамдарда же башка иш-чаралар учурунда каалаган күндөрү ойношкон. Чексиз сандагы оюнчулар менен 2 команда топтор ата-андашынын дарбазасына топту ыргытууга аракет кылышат. Оюн орой жана көбүнчө оюнчулардын жашоосу үчүн кооптуу болуп өтөт. 1389-жылы Англиядагы футболго падыша Ричард II менен тыюу салынган. Баш ийбөөчүлүк үчүн жаза эң оор болгон жана өлүм жазасы менен аякташы мүмкүн болчу. Бирок бул күрөштүн баары ийгиликсиз болуп, футболдун эч нерсеге карабай гүлдөп өнүгүшү улантылды. 16-нчы кылымда Италияда Флорентин Калсен деп аталган футболдун түрү пайда болгон. Ал талаадагы заманбап командалык оюндун ата-бабаларынын бири болуп калды. Аны бай аристократтар ойношкон. Ал тургай Папа Римский, Климент II, Леон I жана Урбан VIII Ватиканда топ ойногонду жакшы көрүшкөн. 1855-жылы Goodyear компаниясы толугу менен резинадан жасалган биринчи футболдук топту жараткан. Бул негизги оюндун снарядына күч берип, анын калыбына келүүсүнүн сапатын жогорулатты. 7 жылдан кийин дагы бир ойлоп табуучу Ричард Линдан кылыч үчүн биринчи үйлөтүлүүчү резина камерасын жараткан. 1863-жылы заманбап футболдун расмий туулган күнү деп эсептелет. Андан кийин биринчи федерация пайда болуп, бардык эрежелер иштелип чыккан. Алардын арасында топту кол менен албоого тыюу салынган. Бул эрежелер дагы деле дээрлик өзгөрүүсүз колдонулат. 1872-жылы биринчи расмий эл аралык беттеш Шотландия менен Англиянын курама командаларынын ортосунда ойнолгон. Бул оюнду көрүү үчүн бир эле учурда 4000 адам келген. Футбол дүйнөсүндө бул окуянын маанилүүлүгүнө карабастан матч кызыктуу болгон жок жана голсуз тең чыгуу менен аяктаган. 1893-жылы биринчи жолу бир футболдук клуб экинчисинен оюнчу сатып алган. Футболчу Вилли Гросс 100 фунтка гана сатылып алынган. Бул оюнчуларды сатып алуунун башталышы болду. Россия империясындагы биринчи расмий беттеш 1897-жылы 24 октябрда болгон. Ал Санкт-Петербург шаарында ФК Спорт жана футбол оюнчуларынын Василий Островск коомунун ортосунда өттү. Экинчи команда 6-0 эсеби менен жеңишке жеткен. 1912-жылы бүткүл Россиялык футбол бирлиги түзүлгөн. Ошол эле жылы Россия империясынын курама командасы алгач Швециядагы эң ири футболдук турнир Олимпиадага катышкан. Ал жерде команда Финляндия менен Германияга утулуп 4-орунду ээледи. 1915-жылга чейин Россияда футбол барган сайын популярдуулукка ээ болуп, өлкөдөгү командалардын саны 150дөн ашкан. Ал эми 1922-жылы жаңы мамлекет Советтик социалисттик республикалар союзу түзүлгөн. Жырандык согуштан кийин футбол бир аз унутулуп, 1924-жылда СССРдин курама командасы түрктөр менен биринчи расмий беттешин өткөрүп, аларды 3-0 эсебинде жеңип алган. 1930-жылы Уругвай биринчи дүйнөлүк кубокты өткөргөн. Бул иш-чара үчүн 90 000 күбөрманды токтоосуз кабыл ала турган Центенарио стадиону курулган. Турнирдин 18 оюну үчүн 500 000 ашык көрүүчүлөр футболду көрүүгө келишкен. Ошондуктан бул чемпионат бардык мезгилдердин катышуучулары боюнча эң ийгиликтүү деп эсептелет. Ошондон бери 4 жылда бир өткөрүлүп келет. 1950-жылы Уругвай менен Бразилиянын ортосундагы тарыхый дүйнөлүк чемпионат өттү. Ага 199 854 адам келгендиги менен эсте калды. Бул Гиннестин рекорддор китебине түшүп, азыркы стадиондордо туруктуу орун жоктугуна байланыштуу ушул убакка чейин жаңы рекорд коюлган эмес.
1960-жылы Европа чемпионатында СССРдин эң чоң жеңиши болгон. Биринчиден жарым финалда СССРдин курама командасы чехословакиялыктарды 3-0 эсебинде утуп алды. Андан кийин финалда Югославияны 2-1 эсебинде жеңе алган. Бул УЕФАнын каржылоосу менен уюштурулган биринчи расмий Европа чемпионаты болгон. Ал жерде биз дароо чемпион болдук. 1969-жылы футболдун айынан биринчи аскердик жаңжал чыккан. Плей-офф баскычында Сальвадорго утулуп калган. Тирешүү 7 күнгө созулган. Бирок ушул убакыт аралыгында 2000ден 5000ге чейин адам, анын ичинде карапайым адамдар өлтүрүлдү. 2002-жылы Мадагаскарда футболдун тарыхындагы эң кыйратуучу матчты өткөргөн. Ал 149-0 эсеби менен аяктады. Дээрлик 30 секунд сайын бир гол киргизилип турган. Бул беттеш тарыхта гана эмес, Гиннестин рекорддор китебине да кирди. Кыргыз Республикасынын футбол командасы эл аралык турнирлерди жана футболдук беттештерде Кыргызстандын атынан чыгат. 2014-жылдын октябрь айынан баштап улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу болуп орусиялык машыктыруучу Александр Кристинин иштейт. Курама команданын башкы капитаны Кичен Валерий. 2019-жылдын 14-июнда Кыргыз Республикасынын курама командасы ФИФАнын рейтингинде ФИФАнын 211 мүчө өлкөлөрүнүн арасында 95-орунда турган. Кыргыз Республикасынын курама командасы 2018-жылы квалификацияга ээ болуп, өз тарыхында биринчи жолу 2019-жылы Баэде өткөн Азия кубогунун финалдык баскычына чыккан. Акыркы 2-3 жылда ал жаңы деңгээлге көтөрүлүп, Азия континентиндеги орточо командасына айланды. Неймар дүйнөдөгү эң баалуу футболчу. Ал эми кийинки видеодо Кыргызстандагы эң баалуу футболисттери жөнүндө айтып беребиз. Гүлжигит Алыкулов 3-орунда турат. Анын баасы 200 000 еврону түзөт. Кыргыз футболунун өсүп келе жаткан жылдызы. Белоруссиянын Неван клубунун жарым коргоочусу. 2017-18 жылдары Анталия спорт клубунда ойногон. 2018-жылы Кыргыз Республикасынын жогорку лигасынын Кара Балта клубунда дебют жасап, сезондун 2-чи жарымын алга менен өткөргөн. 2019-жылдан бери Белоруссиялык Неманда ойноп жүрөт. 29 мартта ал дебюттү негизги клубда жасаган. 19 апрелде Гомелдин дарбазасына биринчи жеңиш голун киргизди. Ошондой эле ал жаш курактагы Кыргызстандын курама командаларына ойногон. Ошентип 2016-жылы ал курама командабыздын курамында Азия чемпиондугунун акыркы турнирине катышкан. 22 сентябрда Вьетнамдын дарбазасына гол киргизди. Ал 2015-жылдын 11-июнунда Палестина менен болгон беттеште Кыргыз Республикасынын курама командасынын курамында дебют жасаган. Тамерлан Козубаев 2-чи орунду ээлейт. Анын баасы 275 000 еврону түзөт. 2018-жылдын Кыргыз Республикасынын чемпиону. Кыргызстан кубогунун 3 жолку жеңүүчүсү. 2010-жылдан баштап ал Бишкек Дордойдун мүчөсү болгон. Ал биринчи лигадагы 2-чи курамында ойногон. Ошондой эле жогорку лигадагы Ала-Тоо клубу үчүн ойногон. 2014-жылдын биринчи жарым жылдыгында ал Дордой командасына ойноп, ошол эле жылы жайында Литвага барып, 2 клубда ойного жетишкен. 2015-жылы ал Сербиялык Егодина клубунун тизмесине кирген, бирок бир дагы жолу ойногон эмес. Ошол эле жылдын 13 октябрында Бангладешке каршы беттешти Кыргызстандын курама командасында дебют жасаган. Курама команда үчүн биринчи голду 2016-жылы 11 октябрда киргизип, Түркмөнстан менен болгон беттеште жеңишке жетишти. 3-орунду Валерий Кичин ээлейт. Кыргыз курама командасынын эң кымбат футболчусу. Анын баасы 1,5 миллион еврону түзөт. Минск Динамосунун коргоочусу жана Кыргызстандын курама командасынын капитаны. Ал 2 жолу өлкөнүн чемпиону болгон. Ошондой эле ал Кыргызстан кубогунун 2 жолку ээси. Эмгек жолун Камбар Ата командасында баштаган. Кийинчерээк Абдыш Ата клубунун оюнчусу болуп калган. 2009-жылы Дордойго өтүп, андан кийин Россиянын көптөгөн клубдарында ойногон. Ал Кыргызстандын курама командасында дебютун 2011-жылы 23 июлда Өзбекстан менен болгон беттеште баштаган.
Алгачкы голду 2016-жылы 30 августта Казакстан дарбазасына киргизген. Ошондой эле 2019-жылдагы Азия кубогунун катышуучусу. Ал турнирде өз командасынын курамында 4 матч тең ойногон. Чыгарылышыбыздын аягында сиздерге Кыргызстан курама командасынын гимнин коюп беребиз. The first country from Pot 1 that will be in A1 is Kyrgyz Republic. Sen dayım büyük uçup gökölü Жеңиштерди арнап өркөңө Мекен үчүн өз күчүмдү аябам Билген элиң үмүт менен таянат Улуттун намысы колумда Тарыхты жаңылоо мезгили жетип келди Кыргыздын азаматтары үмүт берди Кубантып колдосун арнаган бүтүн элди Algalay ver, örkünдөй бер Açık dayım жолум Биіктерге, жеңиштерге Арубакта дайым болгун Algalay ver, örkünдөй бер Açık dayım жолум Биіктерге, жеңиштерге Arubakta dayım болгун Öz мекениңди жүрөктө сакта Celbir etkin büyük celegin Öz eline desin gereği Sana koygun tileklerdi aktağın Kırgızımdın nabiri bek saktağın Unutpağın bolsun oyunda Açık dayım jolum Biyklerge, jеңиштерге Arubakta dayım болгун Algalay ver, örkünдөй бер Açık dayım jolum Biyklerge, jеңиштерге Arubakta dayım болгун Öz mekeniңди жүрөктө сакта Arubakta dayım болгун Algalay ver, örkünдөй бер Açık dayım jolum Biyklerge, jеңиштерге Arubakta dayım болгун Öz mekениңди жүрөктө сакта
Ушундай көңүлдүү нотада биздин чыгарылышыбыз аягына келди. Кыргызстандагы футбол өнүгүп, өсүп, дүйнөлүк аренага чыксын. Ал эми биздин көрүүчүлөрүбүзгө чын ден соолук каалайбыз. Сиздер менен мен Айжамал болдум. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.